Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу кесиптештер, урматтуу жаштар, окуучулар. Бүгүн мен сиздерге видео сабак аркылуу сиздердин убактыңыздарды өнөмдөп, пайдалуу нерселерге жумшоого түрткү берген сонун бир тиркемени көрсөтөм. Көпчүлүгүңүздөр убактым жетишпейт, убактым көп нерсеге аракет кылабыз, бирок убактыбыз жетишпейт. Эми негизи технология өнүккөн заманда биздин убактыбыз кайсыл жака кетип атат? Ошону анықтаган бир сонун телефондо иштеген тиркемени сиздерге көрсөтүп кетемин. Ал тиркемени сиздер Play Market'ten көчүрүп алсаңыздар болот. Ал тиркеменин аталышы Quality Time деп аталат. Азыр мен сиздерге мен өзүм көчүрүп алганмын. Мына өзүмдүн телефонумда турат. Кызыл маркер менен сызып сиздерге көрсөттүм. Эми ал тиркемени Play Market'ten кирип Quality Time деп англис тилинде жазсаңыздар, же болбосо орус тилинде жазсаңыздар да чыгышы мүмкүн. Бул Android платформасында иштеген сонун тиркеме. Караңыз, ушул тиркемени көчүрүп алыңыз. Бул тиркеме сизге эмне жардам көрсөтөт? Бир күндө сиз канча саат телефонго коротуп жатасыз, канча саат Facebook'ка, канча саат WhatsApp'та отурасыз, канча жолу YouTube'ду ачтыңыз, канча саат видео көрдүңүз, бардыгын сизге контролдоого жардам көрсөткөн тиркеме. Убакытты негизи сыйлашыбыз керек. Убакыт бул өмүр. Эч ким убакытты топтоп койбойт. Бул эң кымбат бул убакыт. Себеби күн сайын биздин убактыбыз азайып атат. Биз аны пайдалуу иштерге жумшап калышыбыз керек. Анда келиңиз, мен өзүм дагы убактым жетишпей көптөгөн пайдалуу нерселерди үйрөнө албай, убакытты жетиштире албай кыйналчумун. Эми ушул программаны изилдеп, практикадан өткөрүп, өзүм колдонуп көрүп, сиздерге сунуштап жатам. Мына программаны ачтым, тиркемени. Бул тиркеме башында ачканда регистрация сурайт. Регистрацияны сиздер электрондук почта через Google аккаунт или через Facebook кирсеңиздер болот. Эми бул жерде мына караңыз, тиркеме бардык сиздин телефонуңуздагы тиркеме программаларды бардыгын контролдой алат, канча убакыт короттуңуз. Анда тиркемеге киребиз. Бул жерде тиркеме мына көргөнүңүздөрдөй колдонуп жаткан бардык тиркеменин мына бул экинчисине киребиз. Бул жерден биз разрешить дегенди басып коюшубуз керек болот. Андан кийин тиркеме мына иштейт. Бүгүн биз канча убакыт коротконубуз жөнүндө маалымат жок, себеби тиркеме жандырылган эмес болчу. Ошондуктан биз кечеги күндү көрөбүз. Мына кечеги күнү бул жерде сааттарда көрөт. Кечеги күнү 12:18 секунд. Ушул эле тиркемеге кирип колдонгонмун. Андан кийин YouTube'ка 8 мүнөт, WhatsApp'ка жана ар кандай баланс KG деген тиркемелерге кирем. Андан кийин мен бул жерде 14 мүнөт YouTube'ка киргем. Саат 10-до. Андан кийин жалпы ошол YouTube, электрондук почта, Google, SMS баары болуп 50 мүнөт телефонду чукулап отурган. Мындайча айтканда, убактым ушул жака 50 мүнөт кетиптир. Андан кийин саат 2-лерде 36 секунд дагы кирипмин. Эми бул тиркеме сиздерге бир эле бул колдонгонду көрсөтпөйт. Мисалы мен 12 апрелди көргөндө бир топ көп убакыт коротконмун. Телефонго өтө көп убакыт короткон. Мына электрондук поштага 40 мүнөтадай. Эң көп менин убактым ушул Facebook'ка жана YouTube'дун студиясына кетиптир. Творческий студия дейт. Ошого мен жалпы 7 саат коротупмун. 7 саат 2 мүнөт коротупмун. Албетте бул өтө көп убакыт. Андан кийин Telegram'дарга, андан кийин Zoom'га, мына караңыз, мен өтө көп
жарым саат Zoom'da сүйлөшүп турмун. Андан кийин ар кандай тиркемелерге 12 минут мен. Албетте бул сиздерге өтө чоң жардам көрсөтөт. Кайсыл жакка? Эми караңыз. Эң кызыгы, эң көп кайсыл тиркемени колдонгонду билүү үчүн бул жерди басабыз. Караңыз, эми бул жерден биз эң көп мен Facebook'ка караңыздар бул жерде 7 саат коротупмун. Андан кийин YouTube турат экен экинчи орунда 1 саат 16 минутта коротупмун. Андан кийин 1 саат WhatsApp'та отурупмун. Андан кийин 41 минутта электрондук поштага, бизнес WhatsApp. Эгер бизнес WhatsApp менен жөнөкөй WhatsApp'ты кошсом, мен жалпы 2 сааттай WhatsApp'та отурупмун. Жарым саат Zoom'да отурупмун. Ошондо жалпы 2,5 саат, 3 сааттай мен ошол тиркемелерге коротупмун. Эле коеюн, өтө көп убакыт коротупмун. Ошентип мен убактымды контролдой башталдым. Эми мен 24 саатым кайсыл жака кеткенин билсем болот. Бул тиркемени сиздерге да колдонууну сунуштайм. Бул тиркеме канча саат канчада колдонгонуңузду дагы айтат. Ушул технология заманында биз ушул коротулган убактыбызды пайдалуу коротуп жатабызбы деген суроо турат. Чындыгында өтө көп убактыбызды ушул телефонду карап, телефондогу нерселерге алаксып, пайдасыз видеолорду көрүп, убактыбызды кетирип жатабыз. Андыктан убактыңыздарды жакын адамдарыңызга, үй бүлөңүзгө жумшаңыз жана интернет аркылуу пайдалуу видеолорду гана көрүп, пайдасыз ар кандай туура эмес видеолорду көрүүнү токтотуңуз. Ошондо биз убактыбызды туура колдонгон болобуз. Себеби анткени бул убакыт, бул өмүр. Ошондуктан ушундай пайдалуу видеолорду көрүш үчүн досторуңузга пайдалуу маалыматтарды бөлүшүңүз жана биздин кийинки сабагыбызда ушундай тиркемелерди пайдалуу маалыматтарды берүүнү улантабыз. Биздин каналга катталып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Чоң рахмат.